Абу-Дабинин аэропортуна бир чоң себеп менен келдим. Бир нерсе айтып берейин. Элима учуп келмек. Элиманын визасына отказ келди. Дубайда кызыңыз 1 жылдан бери жүрөт экен. Беженец болуп, ошондуктан виза ачылбайт дейт. Элестетиңиздер. Былтыр биз жаңы жыл тоскону келгенде 3 кызым менен келип 1 ай жашап, кайра үчөөбүз тең чогуу чыгып учуп кеткенбиз да. Көрсө бир кызыма чыкты деген системага кнопка басылбай калыптыр. Эми 10 000 дирхам штраф чыгып кетиптир. Элестетиңиздер, ушундай нерсе да болот бул жакта. Дубайдын аэропортуна барып чече албай, Абу-Дабинин аэропортуна азыр келип чече албай жаткан учурубуз. Кызымдын паспортунун суроогу былтыр өтүп кеткенине байланыштуу биз жаңы паспорт алганбыз. Жаңы паспорт менен бул жакка келсек, эч кандай печати жок, силер алдап атасыңар дейт. Эски паспорт болсо биздин паспорттун стол алып коет. Эми кандай кылабыз? Билбей жатамын. Ошончо штрафтын баарын төлөп, чын эле